Ошто күчү 4 балга жеткен жер титирөө катталды. Москвада зомбулукка кабылган кыргызстандыктар арыз жазуудан баш тартты. Алгачкы ирет жер айдоо жана кой кыркуу боюнча сынак өтөт. 14-апрелде саат 23:11 Кыргызстандын аймагында учугунда күчү 4 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги сейсмология институтунун маалыматына таянып билдирет. Маалыматка ылайык, жердин силкинүүсү Ош шаарында 4 балга, Ош облусунун Кара Суу шаарында 3,5 балга, Ноокат шаарында 3 балга, Өзгөн шаарында 2,5 балга чейин сезилген. Учурда жерлеринде жабыркагандар жана кыйроолор боюнча тактоо иштери жүргүзүлүүдө. Москвадагы мончолордун биринде зомбулукка кабылган кыргызстандыктар арыз жазуудан баш тартты. Бул тууралуу Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдирет. Эмгек министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгүнүн кызматкерлери Мончо комплексинде жабыркаган кыргызстандыктар менен жолуккан. Анда кыргызстандыктарга арыз жазуу сунушталып, бирок алар баш тарткан. Өкүлчүлүк тарабынан укуктук колдоо көрсөтүлөт. Азыр 24 кишинин ишинен кармалган 22 кыргызстандык кое берилди. Кармалган калган экөөнү бошотуу боюнча иштер жүрүп жатат. Ошонун менен бирге Эмгек министрлигинин Россия Федерациясынын башкы прокуратурасына, укук коргоо органдарына, анын ичинде Ички иштер министрлигине, Москва шаарынын прокуратурасына, Россиядагы адам укуктары боюнча ыйгарым укуктууга жана башкаларга тиешелүү чараларды көрүү өтүнүчү менен кат жолдоду. Кара колдоо мамлекеттик ипотекалык үйлөрдүн алгачкылары быйыл пайдаланууга берилет. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгы билдирди. Бул мамлекеттин социалдык долбоору болгондуктан мугалимдер, дарыгерлер жана үйгө муктаж жарандар турак жайлуу болот. Курулуш иштери менен президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев таанышты. Кара Колдоо шаарынын башкы планынын негизинде 30 гектардан ашуун аймакта 69 көп кабаттуу үй курулууда. Жалпы 3105 пәтер пландалган. Балыкчынын кире беришиндеги экопост бузурулуп жатат. Видео соц тармакта жарыяланып, ал жерге Кыргыз комплекси, балык саткан базар, жер үстүнөн өткөн өтмө курулары айтылган. Кызуу жүрүп жатты. Өлкөдө алгачкы ирет жер айдоо боюнча чемпионат өтөт. Бул тууралуу Суу ресурстары, Айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги билдирет. Маалыматка ылайык, турнир 26-27 апрелде Сокулуктун Кожомкул айылында болот. Айдоо фест 2025 фестивалында өлкөнүн булуң бурчунан 7 команда келип, бир талаада чеберчилигин көрсөтүшөт. Келгендер күчтүү техникалардын, тажрыйбалуу механизаторлордун таймаштарына күбө боло алат, деп жазылган маалыматта. Баш байге 1-орун Ловал TI-354 трактору. Россияда өтө турган жер айдоо боюнча чемпионатка катышуу мүмкүнчүлүгү. 2-орун электроцикл. Өнөктөштөр тарабынан берилген техника сатып алууга арзандатуучу сертификаттар. 3-орун электроцикл. Өнөктөштөр тарабынан берилген техника сатып алууга арзандатуучу сертификаттар. Кой кыркуу боюнча конкурста алдыңкы орундарга жүн кыркуу үчүн атайын машинка, акчалай сыйлыктар ыйгарылмакчы. Ошондой эле айыл чарба техникаларынын көргөзмөсү, улуттук оюндар жана башка көңүл ачуучу иш-чаралар уюштурулганы кошумчаланды. Бишкекте Ала тоо жазы жаштар кароо сынак фестиваль өттү. Маданият министрлиги билдиргендей, 2 күнгө созулган кароо сынак фестивали 13 апрелде Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясында башталган. Андан жолдомо алган командалар 14 апрелде Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында өз өнөрлөрүн тартуулап, жыйынтыгында калыстар тобунун чечими менен жеңүүчүлөр аныкталып, акчалай сыйлыктардын тастыктамасы тапшырылды. 1-орун 1-даражадагы тастыктама Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети 300 000 сом акчалай сыйлык менен сыйланды. 2-орун 2-даражадагы тастыктама Кыргыз Түркманас университети 200 000 сом акчалай сыйлык алды. Ал эми 3-орун 3-даражадагы тастыктама Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетине 100 000 сом акчалай сыйлык берилди. Бишкек шаарындагы жана аймактардагы 24 жогорку окуу жайынан жалпы 104 команда катышты. Белгилей кетсек, бул фестиваль алгачкы жолу 1966-жылы өткөрүлүп, Кыргызстандагы музыкалык маданияттын ажырагыс салтанатына айланган. Ушул жылы фестиваль заманбап форматта кайра жанданып, жаштардын чыгармачылык жөндөмдөрүн өнүктүрүүгө жана улуттук маданий мурасты сактап жайылтууга багытталган. 2017 жылдан берки узак тыныгуудан кийин бул жаркыраган маданий майрам таланттуу жаштарды кайрадан бириктирди.